Саламатсыңарбы балдар? Кана эмесе биз бүгүн 4-класстын мекен таануу сабагын өтөбүз. Биз сабакты баштардан мурда бүгүнкү темабыз эмне жөнүндө болоорун таап алалы. Мен силерге бир нече ырларды окуп берейин. Мына ушул ырдан силер угуп отуруп, жаңы темабыз кайсыл тема экендигин таабаңыз. Мен органмын мурун деген, насос сынду иштей берген. Жылытамын муздак желди, жолотпоймун илдеттерди. Чаң-чуңдарды тосуп турам, күндүр-түндүр тынбай улам. Өткөрбөстөн ооруларды сактап жүрөм адамдарды. Мен кекиртек моюндагы, менден өтөт аба баары. Мен керекмин баарыңарга, сактагыла, аягыла. Биз экөөбүз эки дос. Биздей достор эч болбос. Биздин эмгек ченегиз канга аба беребиз. Биз керекпиз, себеби тазартабыз денени. Өпкө деген булобуз, абага нык толобуз. Мынакей, бул ырсаптардан биз бүгүнкү өтө турган жаңы темабыздын эмне жөнүндө болоорун ойлоп тапсак болот. Кана эмесе балдар, ойлонуп таап көрдүңөрбү? Биздин бүгүнкү жаңы тема дем алуу системасы деп аталат экен. Биз дем алуу органдары боюнча сүйлөшөт экенбиз бүгүн. Сабакты баштардан мурда сабактын максаты менен тааныштырайын. Сабактын максаты дем алуу органдарынын иштешин билүү, дем алуунун организмге маанисин түшүнүү, туура дем алууга үйрөнүү. Мына ушул максаттарга жетсек, бүгүнкү сабагыбыз ийгиликтүү түшүнгөн болобуз. Азыр мурунку өткөн сабактар боюнча кичине эсибизге салып алалы. Бул жерде бир нече сүйлөмдөрдү жазып койдум. Ал жердеги сызыкчалардын ордуна жок органдарды айтасыңар. Оозго салган тамактар түздөн түз барат. Кайда ал? Азаматсыңар, ашказанга барат ал. Ооз кызыл өңгөч, андан ары ашказан жана ичеги болуп эсептелет экен. Туура таптыңар. Бул орган узун аркан сыяктуу, ал адамдын ичинде орун алган. Булар кайсылар? Ичке ичеги жана жоон ичеги. Туура таптыңар. Ошондо биз өткөн сабакты кайсыл органдарды тааныштык эле балдар? Тамак сиңирүү органдары. Туура таптыңар. Жакшы түшүнүпсүңөр сабакты. Эми жаңы теманы баштайлы. Кана баарыбыз 121 бетти ачып, бул жердеги дем алуу органына берилген сүрөттү карайлы. Мурун көңдөйүнөн башталат экен дем алуу органы. Таноо, кекиртек, коко жапкыч, коко, трахея, бронхы, сол өпкө, оң өпкө, анан плевра көңдөй экен. Мына ушулар дем алуу органдары болуп эсептелет экен. Балдар, биз биринчи демди мурдубуз менен жана оозубуз менен дем алат экенбиз. Эми карап тургула. Дем алганда аба кекиртекке кирип, андан өпкөгө барат экен. Мурундан аба жылыйт жана нымдалып, чаңдар тазаланат экен. Андан ары өпкөгө жиберилет экен. Ошондуктан балдар дайыма дем алганда мурдуңар менен дем алсаңар жакшы болот экен. Эми карагыла, бул жерде кычкылтек жөнүндө сөз болуп жатат. Кычкылтек адамдын өмүрү үчүн эң керектүү элемент. Адам тамак ичпей бир нече күн жашай алат. Ал эми кычкылтексиз бир нече минутка араң чыдайт экенбиз. Ошондуктан биз дайыма кычкылтек менен дем алууну органдары аркылуу камсыз кылып турат экенбиз. Эми карагыла балдар. Трахея деп турат бул жерде. Трахея 10-15 сантиметр келген түтүкчө экен. Аны теринин сыртынан, азыр деле өзүңөр байкап көрсөңөр болот, кол менен сыйпалап сетсе болот экен.
трахеянын учундагы эки түтүкчө ал бронха деп аталат экен. Бронханын эки түтүкчөсү өпкөнүн эки бөлүгүнө туташат экен. Эки түтүкчөнүн учунда алвеол деп аталган аба көбүктөрү бар. Алвеолдун кабыгы өтө жука болот экен. Ал аркылуу кычкылтек канга өтүп, денеге тарайт экен балдар. Ошол кездеги органдар иштегенде канда көмүр кычкыл газы пайда болот экен. Мына көрдүңөрбү? Эми карагыла балдар. Өпкө бул негизги дем алуу органы. Ал организмде газдардын алмашуусун жөнгө салат экен. Адамдын ден соолугу туура дем алууга байланыштуу экен. Ошондуктан дайыма дем алууну туура пайдаланышыбыз керек экен. Силердин дем алуу органыңар бул өпкөнүн канчалык салмакта, канчалык биз ар бир адамдын өпкөсү канчалык экендигин биз ушул абадан демди канчалык алсак, мына ошол аркылуу билсек болот экен. Ошондой эле дем алуубуз дайыма жакшы болуш үчүн таза абада көбүрөөк жүрүшүбүз керек экен балдар. Ошондо биз дем алуу органыбызды тазалап турат экенбиз. Өпкөгө да булчуңдар сыяктуу эле көнүгүүлөрдү жасап турсак болот экен балдар. Дагы бир нерсе. Силер кадимки эле шарды аласыңар да, аны демди ичиңерге катуу бир дем алып туруп, кайра ошол шардын ичине демиңерди чыгарасыңар. Мына ошондо силердин өпкөңөрдөгү бар кычкылтектин баары ошол шардын ичине толот экен. Ал эми өпкө кичирейет экен. Мына көрдүңөрбү? Шардын көлөмү канчалык болсо, силердин өпкөңөрдүн дем алуу көлөмү ошончолук болот экен балдар. Эми бул жердеги сүрөттү карагыла балдар. Бул жерде бизге дем алууда биринчи сүрөттү карасаңар, дем алууда диафрагмма түздөлүп, кабыргалар өйдө жана сыртка ачылат экен. Ал эми дем чыгарууда диафрагмма кайрадан купол түстөлдү формасына келип, кабыргалар төмөн жана ичке жылат экен. Мына көрдүңөрбү? Силер муну өзүңөр деле жасап көрсөңөр билесиңер, балдар. Эми карагыла, мен силерди сабакты канчалык даражада түшүнгөнүңөрдү билгим келип турат. Ошондуктан мен силерге бир нече суроолорду берип кайрылайын. Сабактан эмнени билдиңер? Эмнени эстеп калдыңар балдар? Дем алуу системасына кайсы органдар кирет? Эмне үчүн мурун менен дем алуу маанилүү деп ойлойсуңар? Мына ушул суроолорго туура жоопторду тапкан болсоңор, силер бүгүнкү сабакты эң жакшы түшүнгөн болосуңар балдар. Кана эмесе ойлонуп суроолорго жоопторду табалы. Мен силерге үйгө тапшырма берейин. Дем алуу органдарынын сүрөттөрүн тартып, алардын аталыштарын жазгыла. Дем алуу системасы деген теманы окуп, түшүнүп чыккыла. Мына ошондо дагы силер өз алдыңарча окусаңар, дагы да жакшы түшүнөсүңөр деп ойлоймун. Кана эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз силерге жактыбы? Азаматсыңар. Эми коштошо турган убагыбыз келди. Саламатта калгыла балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.